жерде жалпы 200ден ашык адам топтолду, бирок анын бардыгы киргенге мүмкүнчүлүк жок экен. Биздин өзүндө мына Жапалакта деле баягы мен Мервором деген жигиталлар бар, атуулдар бар да. Ошолордун көтүн көтөрүш керек эле. Келип эле баягы, короче, Дамир жаман, Бактияр жаман, Балтабай жаман боло бербейли. Чакырышта бул жердеги негизги көйгөй ошол арматура заводунан чыккан кара түтүн жергиликтүү тургундарды абдан түйшүгө салып жатыптыр. Ошол эле учурда ооруларды жайылтып атат дейт. Бак дарактардын өсүүсүнө бир тоскоолдук болуп, курап калып атат деген билдирүүлөрүн айтып атат. Onun tütünü, bunun tütünü el уже жашаганга невозможно болуп калды. Алыстан мыйман келип үйүңдө bir gün жатса, кантип жашап атасыңар деп кетип атат. Айнекти ачсаң түтүн үйүңүн ичине чейин кирип атат. Депутаттар ошо Абдулвахап Нурбаев, Жанар Акаев биздин эл башчылар топтолуп ошо свалкага чыккан. Бар жок жабабыз деп булар жогорку кеңеште отуруп алып, интернеттерде, телевизордо эле жүрөт, талкуулар болуп атат. Бирок эч кандай чечилген жок, эч нерсе. Жанар Акаев менен Абдулвахап Нурбаев келип көзлөрү менен көрсөткөнмүн. Раса иштеп атканда түтөп, али темирлер күйүп атканда көрсөткөнмүн. Барып жооп беребиз деди, эч кандай жооп бере алышкан жок ошолор дагы. Bunun жетекчисине чалдык, Бишкекте экен. Илгиз Капаров деген жигит. Муну түгүлдүк, анан эмне кылышыбыз керек? Колуңан келбейт деди. Бу жерде жаба албайсыңар. Абасы үстү менен, мусуру суу менен каналга кошулат. Буну негасы менен сүйлөшсөк айтат, долясын алып атат го, неге жабабыз дейт. Эл башы келеткен, эл башынын долясы бар экен. Айлөкмөттүн долясы бар экен, шаардык кеңеште бир эки депутаттын долясы бар экен бу жерде. Ошолор доляны алат экен дагы элди көтөрүп чыкпайт экен. Илгиз Капаров деген ошол Ош шаардык өзү биз шайлаган депутат бала экен. Эгерде биз ошол баланы ушундай шайлагандан ушул биздин ичип аткан суубузга ушундай бир кыянаттык кыла турган болсо, бул жакшы эмес. Мунун аркасы жаман болот балдар. Кыскасы токтотуш керек муну. Токтотуш керек буну. Жабылсын деп башка сөзүм жок. Жабылсынбы? Жабылсын. Мен сөз берем, кулак каласы. 10 күндүн ичинде токтоттуруп коем мен мына ушуну. Кытай Республикасынан атайын ишкерлер келип, бул жерди арендага алып, бул жерде иштешет. 50 чакты адам иштейт, анын ичинен 20сы Кытай жарандары. 4 жыл, 5 жылдан бери үчүн неме кылып атат. Эч бир тол жок болуп атат. Анан эртең менен мына 80дан ашып 81ге чыгып атам. Саар менен намазга туруп, туалетке чыгып, кегичен келсем мына şu көктүн каптап калат да. Демел албайсың. Шундай напазың булуп, жөтөлүп, туалетке барып үйгө кирип кетсең шашам да. Bir жылдан бери эмне ишти аткардыңыз ошол боюнча? Бул боюнча ушул боюнча бул мага кайрылуу болгон эмес. Саламатсыздар, урматтуу Адылак жолу YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз Ош шаарынын ошол Жапалак аймагында турабыз. Жапалактагы бул менин артымда турган ошол көптөгөн жергиликтүү тургундар бирде маселеси бар. Алар атайын бизди чакырышты бүгүн. Бүгүн дем алышка байланыштуу бардыгы чакырышты. Бул жердеги негизги көйгөй ошол арматура заводунан чыккан кара түтүн жергиликтүү тургундарды абдан түйшүгө салып жатыптыр. Ошол эле учурда ооруларды жайылтып атат дейт. Бак дарактардын өсүүсүнө бир тоскоолдук болуп, курап калып атат деген билдирүүлөрүн айтып атат. Буга чейин башка жергиликтүү бийликтерге, тийиштүү органдарга кайрылыптыр, бирок айыл тургундарынын эч маселеси чечилбептир. Дагы бир жолу азыр интернет аркылуу тийиштүү кызматтын өкүлдөрүнө кайрылуу жолдоп, маселени чечүү аракетинде. Жана ошондой эле бүгүн арматура чыгаруучу заводко дагы жергиликтүү тургундар барып, өз арыз муңдарын айтышат. Аны эмесе программанын аягына чейин биз менен бирге болуңуздар, биз баштадык. Жергиликтүү тургундардын атынан айылдын жашоочулары, бул жерге канча адам келди? Анан айтып берсеңиздер, негизги маселе эмне болуп атат бул жакта? Биздин азыр главный проблемабыз ушул түтүн маселеси боюнча. Бул 5 жылдан бери токтобойт. 3 жыл мурун, 2 жыл мурун биз дагы өзүбүзчө чогулуп ушул айылдан келгенбиз, келип жооп бергиле. Суранганбыз, арыз жазганбыз, мэрияга жазганбыз, жергиликтүү айыл башчыга жазганбыз. Каттар жетпей атат. Биздин үнүбүздү укпай атат. Бул биринчи. Биздин мындай свалка бар. Свалканын түтүнү, онун жыты. Экинчи берде кирпичи заводдор бар.
Анан бунуку уже ашыкча болуп калды бизгечи. Бул ашыкча болуп калды. Негизи мындай адам жашаган аймактан, калктуу конуштан алыс аймакта завод, өндүрүш ишканалары жайгаш керек да негизи. Ошол талаптар бул жерде аткарылганбы, кандай? Аткарылган эмес да. Мына биздин жашоочу жерибиз 50 метр аралыкта турат. Биягына жүрсөңүз 200 метр. Бул түтүн. Эми күндүз азыр мына жаз келип калды. Эртең жайындасы биз эшикте жатышыбыз керек, эс алышыбыз керек да балдар. Туурабы? Иштен келсең түтүн. Дем ала албайсың. Эми ол бул ичинде иштеп аткан 1000 градус температура менен ысып темир эритет. Арматура жасайт. Ого 3 компонент кошулат, химикаттарча. Ошол менен эрийт да. Бул жөн эрибейт темир. Анан онун сыркынды суусу мына бизден каналдан тартып, муздатып анан кийин арматура жасалат. Ол суусу кайра эле биздин каналга кошулат. Эми биз азыр бу жерде өзүбүз өйдөдө ичтабыз. Калганы кала берсин десек ол туура эмес болуп калат да. Мына ылдыйдагы өкүлдөр келди. Ореке бар, бияктан Кеңеш бар, Татар бар. Ошо айылдын баардыгы ошо сууну ичип атышат. Арка өттү эме болду массовканы демеде. Айылдын тургуну катары бул жакта дагы кандай түйшүктөр болуп атат? Үнүңүздөр чындыгында эле жетпей атабы? Түйшүктөр ошол. Биз жапалак эли ошон үчүн топтолдук. 2-3 жылдан бери аракет кылабыз. Депутаттар, Жогорку Кеңештин депутаттары келген 2 жыл башта. Мэриядан адамдар чыккан, эч ким муну жаптыра алган жок. Бир эле бул эмес. Мына азыр айтып кетти, свалка, жайдын күнү үйдү чымын каптайт. Алмаларыбыз кууруп атат ушул түтүндүн айынан. Булар чыккан сууларды каналга киргизип кой туруп, аны эл ичип атабыз. Жаш балдарыбыз ооруп атат, бактарактарыбыз кууруп атат. Мусорга мына Нариман, Араван, Кара Судан алып келип, шприц баягындай нерселерди төгүп, ошол жерде өрттөп атат. Свалканы дагы кошуп кетейин, бул да турабы? Онун түтүнү, бунун түтүнү эл уже жашаганга невозможно болуп калды. Алыстан мыйман келип үйүңдө бир күн жатса, кантип жашап атасыңар деп кетип атат. Айнекти ачсаң түтүн үйүңүн ичине чейин кирип атат. Ошонун эмеси менен биз чыктык, ушунча эл топтолуп, ушу күнгө чейин мэрияга айттык. Депутаттар келди, эч ким чече алган жок муну. Жогорку Кеңештин депутаттары келип, тартып бир сыйра кетти. Бирок эч кандай майнап болгон жок. Эми азыр ушунча эл топтолуп, силерди чакырып на телевидениеден Бишкекке Садыр Жапаровго же Камчыбек Ташиевке кайрылуу жасайлы деген ой менен чыктык. Кыскасы буну жаптырыш керек. Бизге кереги жок мындай нерсе. Кайрылууга кимге жолдоп атасыздар? Президентке же кайсы бийлик өкүлдөрүнө? Менин аты жөнүм Аскарбек Алжолтой, бул Жапалак айылынын тургуну. Биздин чогулган максат абдан көйгөйлүү. Бул абдан ден соолукка зыяндуу. Азыр көрүп атасыздар, COVID-19 пандемия байланыштуу өтө оорулар күчөп жатат. Ошол себептен бизге канчалык зыяндуу, канчалык мыйзамдуулук экенин биз тактаган чыктык. Азыр бул жерге чогулган элдин 250 эл чогулду. Алардын ичинен дагы азыр келип жатышат. Кайдыгер карабастан чыктык да. Эң негизгиси бул адамдарга зыян, бала чакабыз келип кийинки муундарга кандай болот? Канчалык ден соолукка зыяндуу? Ушуну иликтеп чыгыш керек. Ушул жерде азыр комиссия состав түздүк. Ар бир айылдан 3төн бул жерде Ореке, Орек, Жапалак, ДО, Мейиркан бир Жапалак составын, Жапалакта өзү 30 000 эл калк жашайт. Ошонун ичинен меңиш кайсы ошол айылдан чыктык 3төн киши, азыр 25 киши состав комиссия түздүк. Ошол кирип текшеребиз. Эгерде сиздер келип биздер менен кошо ошол жерде канчалык зыяндуулугу, суулар эмне алып жатат, канализациясы эмнелери бар зыян, ошолорду кошо кирип тартып чыксак, элге чагылдырсак, ошол биздин үнүбүз жетсин жогору жакка деп чыктык. Бүгүн токтотуп койду да заводтучу. Бүгүн ошол иштебей атат завод. Биздин келишибизди билип, булар бүгүн токтотту. Азыр бул заводдо иштеген балдардын баардыгы ана каналдын аркы бетинде качып жүрүшөт. Көрүп келдик. Не жүрөсүңөр, бүгүн иш жок, дам чекер ачылып тургула. Бирөөсүн тартып алдым. Сиз айтып берсеңиз, ошону кененирээк. Эмне себептен биякта жүрөсүңөр десем, мына эл чогулуп кетти, тарап кеткиле деп таратып жүрүптүр элдин баарын. Азыр спецформачан жүргөн бир жигит бирөө тетир карап сүйлөп берди, мен бетимди тартып алса болбойт деп коркуп тетир карап айтты. Эмне деп айтты? Биздүү тарап тургула качып кеткиле деп эле забордон секир барып тарап качып кеттик деп сырттарда. Канча лөлдөр иштейт, ошону айтың, канча лөл? Бир 50 иштейт экен. Кытайлар канча? Каратайдын жигити болом деди, каратайлык балдар экен. Кыргыз эле жигит экен. Мен сүйлөшкөн жигит кыргыз жигит. Лөлдөр дагы кимдер иштейт бул жакта? Кытайлар калган. Лөлдөр иштейт экен. Ичинде бир 8 Кыргыздан 2-3 эле кыргыз бала. Ушинтип айтып бул завод иштеп турган маалында ошол абаны булгаган зыяндуу түтүндөрдү көрүп, ошол иштеп аткан маалында мындай жергиликтүү эл азыраак сан менен келген маалда ошол зыяндуу нерселерди тартышканда видеогочу
андай зыян берип атат. Түтүнү, мойкасы, мына биздин ичип аткан суубузга түшкөн жугундуларын полный тартышкан. Анан ошону көрүп, күндүз болсо элдерди чогултканбыз. Мисалы элдер чогулуп келсек, ошо эл өкүлдөрү келип, болду, чечилет, жабыла, силердин көйгөйүңөрдү карайбыз дейт. Биз арыз түрүндө жазабыз. Бул жактан чыккан Абдулкап Нурбаев дагы кимдер бар? Депутаттардан. Келелек, Депутаттардан келип кеткен алар. Олар Кайсы депутаттар келди, анан депутаттар келди, кайсыл депутаттар келген алда мусорна биздин свалка боюнча келип кеткен Абдулкап Нурбаев депутат, Жанар Акаевтер келген. Алар ушул шаардык мэриядан өкүлдөрү келген. Алар келип чечебиз деген, андан кийин ушу пандемия оор болуп кетти. Эми биз үмүтүбүз бар, алар чечип берет деген үмүттөбүз. Олар эми 3 жыл өттү олар келгенде. Эми мына эми чечет деген 3 жыл өттү. Депутаттар ошо Абдулкап Нурбаев, Жанар Акаев биздин эл башчылар топтолуп ошо свалкага чыккан. Бар жок жабабыз деп булар жогорку кеңеште отуруп алып интернеттерде телевизордо эле жүрөт, талкуулар болуп атат. Бирок эч кандай чечилген жок, эч нерсе. Наоборот, поляны мусор төккөн поляны да чоңойтtu, жылдырабыз же жабабыз же башка. Элдин үлүш жерине кайра төгүп атат. Эми эртерээк кирели ишке азыр жабып коюлду. Ушул жерден мен азыр айыл өкмөттөрү жергиликтүү ошо Жапалак айыл аймактык башкармалыгынын ошо айыл өкмөтү дагы бар экен. Ушул жакта эл менен кошулуп жүрөт. Азыр кайсы жакта мен айтып койсоңуз ушунча эл көп болгондугуна байланыштуу мен азыр таппай калдым. Бир ара келип койсун айтып коем. Жаныбека. Мен Жапалак айыл аймактык башкарма башчысы Казылов Жаныбек. Агай айтып берсеңиз, ушунча Жапалактын тургундары ушул арыз муңдарын айтып, үнүбүз бийликке дагы тийиштүү органдарга дагы жетпей жатат деп көп даттанып айтып жатышат. Бирок сиз айыл өкмөт катары ушул элдин үнүн жеткирдиңизби, анын чечилүүсүн бир шарттадыңызбы, кандай аракеттерди көрдүңүз ушул элдин үнү боюнча? Биринчиден бизде Жапалак айыл өкмөтү жоюлуп кеткенине бир топ жылдар болуп калды. Азыр Жапалак айылдык аймактык башкармалыгы. Бул элдин талабы боюнча мен иштеп аткан маалдарда эч кандай неме болгон жок. Мен өзүм кече жакында ютубтан көрүп отурам ушул неменичи. Бул боюнча ушул 2-3 күндүн ичинде ушул көтөрүп айыл башчы менен өзүнө сүйлөштүк. Айыл бул жерге бир эле Жапалактын айыл башчысы эмес, Жапалак, Арек айыл, Орке айылдарын чогуу кирет да, айланасы. Ошолор менен сүйлөшүп тийиштүү жерлерге арыздарды жазабыз деп отурган маал эле азыркы. Эми эл ушуга неме болсо жок, эми жергиликтүү тургундар айтып атат 3 жыл болду деп. Буга чейин 5 жыл мурун көтөрүлгөн экен бул суроолорчу. Көтөрүлүп ошондо дагы жабылды. Бирок сиз канча болду келгениңизге? Мен келгениме 1 жыл болду. 1 жылдан бери эмне ишти аткардыңыз ушул боюнча? Бул боюнча ушул боюнча бул мага кайрылуу болгон эмес. Кече жакында мусор боюнча Туура киши жаңы эле отурду. Жок, ошо 1 жыл ичинде эмне жумуш аткарды деп суроо берип атат. Эмне суроо берди 1 жыл ичинде? Эмне суроо берип атат? Суроосуна жооп берди. Отургандан бери өзүңөргө байланыштуу пандемия маалында келип калдым. Элде ушул баягы чогулган жерлер жок эле бизде ушул иштеп аткан маалдарда. Элге бөлүнгөн ушул гуманитардык жардамдар болуп атты, медицинадан берилген немелер болуп атты. Биздин Жапалак айыл аймактык башкармалыгына 13 айыл кирет. Озгурдан баштап Наарабанын чек-арасына чейин. 13 айылга калкынын санына жараша бирдей кылып туруп айыл башчылар өздөрү турат. Бирдей кылып бөлүп берип атат. Жок, мыйзамдуулугун айтып келгениңизге 1 жыл болуптур. 1 жылдан бери мына пандемия болду. Пандемиядагы оор шартта элдерге жардам берип, бул маселени уккан эмес, туурабы? Бул болгон эмес, эми болуп атат. Мына өздөрү турат элдер. Сиз эми кандай аракеттерге барайын деп атасыздар ошо? Мен өзүм да ушул жердин кулуну болгонуна байланыштуу бул элдин талабы ушул болуп атат да, арматура чыгарбай эле койсо. Токтотуш керек, мына токтотуш керек, ана ким алып койчойн. Себеби мындай болуп атат да. Токтотуш керек, стоп. Бул жерде багы 3 айылдын түтүнү эле болбостон бу жерде азыркы учурда ошо жаш балдар ооруп атат. Биз основном иштеген элдерде жумуш болбогонуна байланыштуу дары-дармек сатып алыш деле кыйын болуп атат. Мына эртеңки күндөн биздин ушул айыл чарбасына байланыштуу Жапалак айылдык аймактык башкарма айыл чарбасы менен основной заниматься этет да. Ошого айыл чарбасына иштегенде деле бир ишканалар иштебейт да. Ошого демек ушул маселени чечүүнүн жолу кайсы? Ала сиз айтып койсоңуз, ушул сиз да пикириңизди билдире койсоңуз ушул боюнчачы. Менин пикирим мынау сууну өзү көргөндөн бери где-то 1 айдан бери көрдүм да мен дагы. Анан ар жактан бер жактан биздин туугандар да айтып атат. Бу жактан калчылдайсыңар, мына жакта агып аткан сууну азыр мен да келатып көрүп келдим. Мына бул агып аткан баягы чочконун суулары, баягы арматуранын суулары сууга агып атат да. Бул деген нерселер жакшылыкка алып келбейт. Буну токтотуш керек. Эгерде токтотсо ушуну агызып аткан адамдарга кабарды бергиле. Эгерде ушул администрациянын колунан келсе, администрация токтотсун. Эгерде администрация колунан келбесе,
Мен сөз берем кулак каласы 10 күнүн ичинде токтоттуруп коем мен мына ушуну. Заңдаган суулар чыгууда. Түтүндү айттым. Түтүндөрдү айттым. Мына жерде сварка коюп аткан баягы мусорлар сууга агууда. Мен эми бул суудан ичпей, нарактан өзүм машинам жок болсо да колума суу менен ташып атам кранданчы. Анан кече келип өзүм көрүп ушул нерселерди убедиться эттим. Убедиться этип кече Карача айыл өкмөтүнө барып ушуну айтайын десем, мына бүгүн жараткан зат бизге мүмкүнчүлүк берип, силерге мына телевидениеге кабар бердиртирип атат. Эми муну ушуларды мына бул жерде ким иштетип атат? Кытай иштетеби, Балтабай иштетеби, Тешебай иштетеби? Ушуларга силер кабарды беришиңер керек. Эгерде муну токтосо токтотуш керек. Токтотпосочу ушундай токтотуп коебуз, onu сөз болушу мүмкүн эмес да. Анан келип эле анан кийин бул жаман, ол жаман болбош керек. Демек ушундай талап коюп атасыздар. Ушул талап бизде. Башкарга калбады. Элдин талабы бардыгы ушул. Эми сизге дагы ошо эмелердин аттан сиз да сүйлөп койсоңуз. Биз да ушу арматура боюнча элдин көйгөйү бир 10 жылдан бери ушундай болуп атат да. Жогорку кеңештин депутаттары келип да токтото албай койгон мунучу. Азыр мына аркта судан бир челек суу алып, төгөндөн челекти мындай кылсаң шилекей. Ой, малдын оозундагы шилекей болуп калат колубуз. Ошолорду ичип отурабыз. 2 саат суу берет, таза суунучу. 2 саат берет. Мына свалка 500 метр үстүдө. Март айында келсең мынде чымындар сенен мурун нанга ошолор отурат. Жанар Акаев менен Абдывахап Нурбаев келип көздөрү менен көрсөткөн мен. Раса иштеп атканда түтөп, али темирлер күйүп атканда көрсөткөнмүн. Барып жооп беребиз деп эч кандай жооп бере алышкан жок ошолор дагы. Эч кандай жооп бере алышкан жок. Бизге ушу арматурду жок кылып бериш керек элде. Вообще суу агызбасын, арматурага суу агызбасын. Азыр анерге барсаңарчы, ямада 3 кыл яма турат. Мен ошо депутаттарга да көрсөткөм. Ошолорго ар кыл ыраңдарды койгон. Химикаттары скалатында турат. Ошолорду мындай барып тартынбай барып тарткыла силер. Анерден түшкөн мындай турбаларын көргүлө. Ошол турбаларды көрөлү. Азыр мына жергиликтүү тургундар кандай кадамдар барат? Азыр бир жакка барабыз деп атты эле, биз ошолор менен чогуу барсак. Азыр комиссияга киребиз. Жооп алгандарына ичине кирип текшерип чыгабыз. Биз мына 2 күн эле мурунку сөз айтайлы, 2 күн мурунку. Түнү келдик. Бул 3 жыл мурун биз келгенибизде күндүз иштейбиз деген. Эми бу жердеги өкмөттөр уруксат берип койгон. Күндүз иште саат 7ден иште, кечки саат 5ке чейин. Күн кечиндеси келгенде адам эс алыш керек. Жергиликтүү эле эс алыш керекпи? Бу жерде одан баштап кеттиби 3 күндөн кийин башталды кайра эле. Түнү менен таң атыш чейин. Шум. 24 саат бою иштейт бу жердечи. Эми ошону кече чыдабай 2 күн мурун келгенбиз түнү. Келдик, түнү келсе кадимгидей иштеп атат. Видеолор бар, полный запистер бар. Bunun жетекчисине чалдык. Бишкекте экен. Илгиз Капаров деген жигит. Мунун жетекчисиби? Ушунун жетекчиси. Ошол жетекчи керек бизге. Ошол жетекчи менен байланыштык деп айталар. Илгиз Капаров жаш жигит менен. Азыр деди, түнү келипсиңер деди. Түнү саат 12де келдиңер, частный территорияда турасыңар деди. Чыгып кеткиле деди. Элден чыгып кеткиле деди. Элден тынч кетип калгыла деди. Эми анан биз түңүлдүк, анан эмне кылышыбыз керек? Колуңан келбейт деди. Бу жерде жаба албайсыңар деди. Ушундай ответтерди берди бизгечи. Ким ошонду айтты? Илгиз Капаров менен сүйлөшүп атпайбыз. Мына телефонда телефонда запистер бар бизечи. Лично мен сүйлөштүм о менен телефондачы. Ошолор келбейби? 3 күн башта түнү саат 11де мен үйдө жатсам түтүн каптап кетти. Мен мына Деуда жашайм. Анан чыгып мен лично балдарга чалдым. Бизде группабыз бар. Жапалак группага чалып, үйүңөр силер да түтүн каптап атат, каптап атат деди. Жүргүлө бир чыгайлычы, свалканын түтүнүбү заводдукубу деп 10 бала топтолуп нерге келдик. Группадан чакырдык, кыйкырдык. Бир 15 бала топтолдук. Топтолуп тургандан кийин кирдик. Бияка кирсек, киргенде мен тартып алдым. Вообще нерге киришке возможность жок да. Вообще түтүн, башкача жыт, туман. Анан кирип бардык дагы, барсак бир дунган аял менен бир Кытай чыкты. Сразу олар телефонду чоңу менен звонок кылды да мени байланыштырды. Мен громкага коюп, бир телефон менен онун сүйлөшкөнүн запись кылдым мен. Өкөө сүйлөшсөк айтты ака деди, бул мен деди, Чыңгыз деди, же Илгиз дегенмин деди. Мен Бишкектемин деди. Мен понедельник барам деди. Бирок азыр силер частный территорияда турасыңар, чыгып кеткиле деди. Анан бияктагы балдар жап дедиле, жаптырышка акың жок, жаптыра албайсың деди. Мен любой время иштетем деди. Кудуретим жетет менин деди. Ишенгениң кел деди. Давай чыгып кет. Азыр чыгып кетпесең, башкача чара менен сени чыгарып коюшка акым бар дедиле. Анан бул бала лично мына айтты. Сен деди, онда иштете турган болсоң, талапка жооп бере турган кылып, мыйзамдуу баягы эмне дедиң? Фильтрлерин коюп,
Anan keyin işlet dedi. Комиссиялык топчу. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр жергиликтүү тургундар бул жакка список менен кире турган болушат. Бул Алма-Ата чыгаруучу заводдун жетекчилигине атайын бул жерде жалпысынан 200дөн ашык адам топтолду, бирок анын бардыгы киргенге мүмкүнчүлүк жок экен. Бул жакта көч түзүмдөр атайын коопсуздукту көзөмөлдөп турушат. Бул жакта бир саналуу эле адамдар кире турган болуп турат азыр. Siz ушул айылдын тургунусузбу? Мен ушул айылда Арек айылынын аксакалдардын төрагасымын. Фамилиям Лалиев Асанбай Ажы деп коет. Анан эртең менен мына 80дан ашып 81ге чыгып атам. Саар менен намазга туруп, туалетке чыгып, кегичен келсем мына шу көктүтүн каптап калат да, дамал албайсың. Шундай напазым булуп, жөтөлүп, туалетке барып үйгө кирип кетсең шашамда. Мына ишенбесең, саар келсең, мына үйдүн арагы туман көрүнбөйт. Şunda açık temirden ciddi gelet mınanda sasa. Demeler ve galasında kalkırıp görünür. Şu hem bu birinci olmaz bunu 4-5 yıldan beri şu anneme galata. Hiçbir tol yok balığı Bu nerede kanalizasyonlarda banyan duşun, ana tuvalette yaptın, ana nemege kanalya giriz koygan da otan. Taraftar uğradı. Zaneka baş bol жүргүзүм. Ayттым мына 2 мурун булуп коюп. Кайра ошакка чыгарат. Каналга чыгат да бул. Bul azır işte tunup kaldırda su ha. Yok, bu taza su. Assalamu alaikum. Жапалактын айыл башчысы Чыңгыз Алишовмун. Мына суулар арматур заводунун ичине кирдик. Нелер бар, нелер жок, ошону караганча. Мына суу бар экен, бул сууну эмне кылышат билбейм. Суу жылуу экен, пар чыгып атат. Бул айланып эле каналга түшсө керек. Бул түшө турган жер жок, көрбөй атабыз. Баягындай колодец деп коет. Ошондой жерлер жок. Азыр иштерди да кирип көрсөк, ошол жакындагы комментарий берсек. Мына аппак кардын түсүн көрүп койсоңор, мына аппак кар. Аппак кар мындай түс болбойт да, туурабы? Ушуга ошкон чаңды биз ошол жерде жутуп жатабыз биз. Мына сууну айт. Мына суу азыр келип атат, мына суучу. Таза. Каналдан тартып атат, буну септик кайга кетет, Кудай билет. Мерге чогулуп циркуляция болот. Арка түшүп атат да, каналга түсүн. Мына ол дробилкасы ошол бак химикаттарды аралаштырып, мындан элеп туруп, ошону кошот. Ар бир очогуначы печкасына. Бу жерде 6-7 печкасы бар, ошону күндүз 3 иштетет. Түнү полный мощность менен иштейт да. Себеби болбосо түтүн чыгып, белги көрүнүп калат деди. Азыр эми ичине кирип атасыздарбы? Азыр ичине кирип көрөбүз, азыр ичинде. Көрөм. Малда в общем страшный жыт чыгат. Ол жыт не только Жапалакты, Ош шаарын бүткүл Ош шаарын каттайт олчу. Мына бийикке чыгып барганда полный көрүнөт ошолордун баардыгы. Мына химикаттын баардыгы кошулат ошо. Мына эмне деген мусор чыгат ошо кошулат. Абасы үстү менен, мусору суу менен каналга кошулат. Girer albayбыз. Без маска жөн girer albayбыз. Hiç kimin girer albayбыз. Гарант. Мурунку мэр бергенди, же азыркы мэр бергенди белгисиз. Şu misалы. Болду жабылат деп кетет, эртеси жок. Bunu negas men süйлөшсөк айтат, долясын алып атат го, неге жабабыз дейт. Вот она. Мына айтып атат түшүнтүүлөр. Эл башы келеткен, эл башынын долясы бар экен. Айыл өкмөттүн долясы бар экен, шаардык кеңеште 1-2 депутаттын долясы бар экен бу жерде. Ошолор доляны алат экен дагы элди көтөрүп чыкпайт экен. 10 миллион оборот бар экен. Айтып атат, эми ол канча миллион оборот бар экенин мен билбейм. Мага айткан ушул жердин де иштеген, ушул жердин директорумун деген телефон аркылуу сүйлөшкөндө айтты. Бери утабыз, долясын алып ататкан тынч эле жүрө бербейсиңерби деп атат. Kimler kızandı. Mına peçka var. O yakta
Hazır şu görgön bilgenlerdi, görüp dursanızlar. Daha bir ceke iskerlerdi oldu, biraz bunday yol melemez de. Koysun, oşol özünü negizinden bunda koyup, kimisi şu kepildik belet. Budan keyin el onu vakitler. Oşol job berip koysanızlar. Boçkala morken. Çekin, çabuk bey. Yandan Temir erigende эки жака ой берилбеш үчүн кармап тура турган прошницке кол колдонуп турган нерселерге мешалкага салып аралаштырып анан ошо печкен чекесине куюп темир эригенде сырткара ой берилбеш үчүн колдонот экен. Мына могул таш дейт го. Бул химиялык зат да ошондо. Химиялык зат да моголар таш болсо да тиги точно химиялык зат. Bunu жуунган суусу мына турбан менен каналга түшөт. Ya buna içinde yan var ket. Турбан анан ичинде мына ичинде бар. Турбан менен. Ben aşık ketти adam аны. Киржуга машинкасы, суусу каяка кетет? Септиги жок. Бул баары каналга кошулат, аккан сууга. Girip alıp kengir. Мына котормо. Ушуну бар Кытай экен. Сууларды каналга алып кирип кетишин. Биз ушу сууларды ичебиз. Мына томна жарым ичип отурат жерде. Адамдар. Шуга калып ошосун. Bayt ana septik maşina geldi. Kaçar Oktobrda gelip sorduk gitti. Bu maşina bu şu Budan gelsin Ana için karasanar için. İçin tartkına için o teşikten tart. Ya mumta bolmak bile. O için tartsam. Sülogönde biraz oylop sülogüle de septer men düşünüyorum ben bunu. Бұл септик мына машина келіп атат, солдырып атат. Бұл қайерден чычасың ушу сууну? Ушу туалетке. Мына қол жуған жер ошо там ошо Ya o sudan getap koy. Çiça жүрүшөрдө галмоо кирген көрбөдүк э. Ооба, ана болсо жутамай. Статы там. Ошондогу айтыш керек болду. 12 бар го 12. Мына азыр мына завод иштебей турган кезиндеги мына агып аткан мына сыркынды сууну карагыла. Иштеп аткан кезде канча куб суу секундасына ылыгарып түшүп турат, бул бир гана иштеп аткан маалда тартсак маалым болот. Каналга уланган чоң эме экен, чоң турба экен. Оттон бери келаткан суу баягы. Ототунан чыккан суу. Ал имесинен арыгынан ашып чыккан суу, бул арыга кошулуп элек суусу да. Арпетинен көрүнбөй калат экен да. Мына могу жерде 4-80дик турбада ушул заводдун сыркынды суулары агып атат. Мына жакын келип өзүңүздөр тартып көрсөңүздөр да болот. Бул жерде аравандын жарымы ичет, жапалактын баары ичет. И мал ал ушудан ичет, адам да ушудан ичет болот. Ушул Бизде таза суу жок да. Мына бул жерде ошол иштеген тургундардын ажатканасында жайгашкан. О, ичкен. Мына ошол үйдө колдонулган кир жууган, ошо кирдин суулардан мына канал жака буруп койгон. Азыркы учурда элдер бул темир арматурасын чыгаруучу заводдун айланасындагы суу түтүктөрүн жана ошондой эле бул жактагы ишмердүүлүк менен таанышып жүрүшөт. Атайын протокол толтуруп, кагазга жазып, кайсыл жери жөндүү, кайсыл жери жөнсүз, эмнелерди оңдош керек, өздөрүнүн сунуш пикирлерин жазып берет. Ага чейин бул заводдун ошол юристи Чыңгыз мырза менен биз баарлашабыз. Чыңгыз мырза ошол жерден айтып койсоңуз, бул жакта темир чыгаруучу заводбу, анан канча адам иштейт,
ушул жактын ишмердүүлүгү боюнча айтып берсеңиз. Ооба, бул жер темирди кайра иштетүүчү завод. Кытай Республикасынан атайын ишкерлер келип, бул жерди арендага алып, бул жерде иштешет. 50 чакта адам иштейт, анын ичинен 20сы Кытай жарандары, калганы өзүбүздүн жергиликтүү тургундардан алган жумушчулар. Эми ушул жерде жергиликтүү тургундар айтып атат, кара түтүн чыгат экен, суулардын бардыгы кара түтүн чыгат, суулар ушул жактан темирлерден жуулган саркындуу суулардын бардыгы арыкка түшүп, биз ичип атабыз, багдарактар болуп атат. Абдан кыйынчылык болуп кетти депчи. Жергиликтүү тургундардын сунушуна мындай кандай буга чейин дагы бир 5 жыл болуптур иштегениңерге. Буга чейин дагы айтып келгенбиз, үнүбүз жетпей атат дейт. Кандай реакция кылып атасыңар сиздер? Негизи бул жерде жанакы бассейндеги сууну азыр өзүңүздөр көрдүңүздөр. Бул бир эле жолу тартылып алдык, каналдан тартып алабыз, андан кийин ошол биздеги станокторду охлажденияга иштетилет, муздатуу үчүн. Бул жерде темир менен иштеген үчүн станоктор муздатылат. Ошону бир эле сууну циркуляция кылып кайра иштетебиз. Анан андан чыккан агынды сууларды атайын ошол жерде азыр өзүңүздөр күбө болдуңуздар, септик бар, септикке кетет. Каналга кетет деген бул чындыкка жатпайт. Бул жерден азыр жергиликтүү тургундар айтып атат, бул жерде ошол башчылыгында Ош шаардык кеңешинин депутаты Илгиз Капаров деген бул жактан ошол менен сүйлөшөбүз, ошого арыз муңдарыбызды айтабыз дейт. ызычуу салганда дагы ошол бизге катуу сүйлөп, эч нерсе кыла албайсыңар, колуңардан эч нерсе келбейт, бул завод ишмердүүлүгүн токтотпойт, иштейт деп андай катуу нааразычылыктарды айтат да. Бул жердин жетекчиси ким өзү? Илгиз Капаров ушул жерде иштейби? Илгиз Капаров бул жерде иштебейт. Ал мен аны жеке өзүм шаардык кеңештин депутаты катары тааныйм, жеке мамилебиз бар. Бул жердин немеси Кытай жарандары, жетекчилери өздөрү. Азыр эми элдин сунуш пикирлерин уктуңуздар, кандай чечимге кыласыздар? Ишмердүүлүк улана берет да? Ишмердүүлүк эми элдин оюнда болуш керек. Булар дагы барып тийиштүү органдарга кайрылсын, алар келип бизди текшерсин. Анан ошол органдардын жыйынтыгына карап, кандай жыйынтык чыкса, ошого карап иш алып бара беребиз. Багы Кытай деле эч нерсе чечпейт. Ошол мен азыр сөздөн ушундай түшүнүп калдым. Ошол Илгиз Капаров деген ушу депутат менен дагы непосредственно сүйлөшүбүз керек экен. Ошол адам келип туруп ушу бир точка коюш керек да. Ошо Илгиз Капаров деген ким экен? Илгиз Капаров деген ошол Ош шаардык өзү биз шайлаган депутат бала экен. Эгерде биз ошол баланы ушундай шайлаганан ушул биздин ичип аткан суубузга ушундай бир кыянаттык кыла турган болсо, бул жакшы эмес. Мунун аркасы жаман болот балдар. Ошого депутат азыр айтат да, Илгиз Капаров бул жакта азыр эч кандай тиешеси жок деп атат. Бирок жергиликтүү тургундар сүйлөшкөндө Илгиз Капаров менен сүйлөшүп атат. Бул кандай болуп атат? Ошо кырыш болуп берет экен анда депутат. Сүйлөшкөн эмеси дагы бар бизде. Балдарды коркутуп тур да. Азыр мына жерде элдин пикирин уктуңарбы? Берде WhatsApp менен айды. Бул зданияны азыр эми бул зданияны Мырзахматовдуку деп атат, анан Балтабаевдуку, Тешебаевдуку деп атат. Кимдики болсо дагы токтотуш керек бир сөз менен. Да ошол адам. Кимдики болсо да токтотуш керек. Анан вот Илгиз Капаров деп атабы? Илгиз Капаров менен биз сөзсүз сүйлөшүп туруп, короче, да или нет деген сөздү угушубуз керек. Сиз айтып койсоңуз, тиги бул жердин жетекчиси Илгиз Капаров эмес деп атат. Бирок жергиликтүү тургундар Илгиз Капаров менен сүйлөшүп иш алып барып атат. Бул жакта жетекчилер Кытай жарандары деп атат. Кытайлар менен сүйлөшүп атасыздарбы, Илгиз Капаров менен бул жакта кандай? Бизге минерге 3 күн башта түнү чыкканыбызда ошол Кытайлар перевод болот го, переводчиге ошо менен байланыштырган да телефонда. Илгиз Капаров менен байланыштырган. Мен кимсиң деди, мен ушу Жапалактын тургунумун, сен кимсиң десе, мен директормун деген да. Мен ошол жерде директормун ака, мен башчысымын. Давай кетип калгыла деген. Ана телефонда сүйлөшкөнбүз, кетип калбайбыз, мынерин жабасын кетебиз деген. Демек көмөскөдөгү бул жакты координациялайт экен да Илгиз Капаров. Ошол жерде караган директор ошол экен да, Илгиз Капаров. Ол депутат ким экенин билбейм. Комиссия кирип чыктык. Ошо эл турат, элге айтып коелу. Биз билишибизче билбегенибиз канча сыр болуп калды. Билгенибиз биринчи ошол суу агуусу, канализация, суу агып аткан өз көзүм менен көрдүм, видео тартылды азыркы. Ошол экинчиси түтүн, ыш. Мына ошол жерде көрдүңүздөрбү? Жасалма самоделка. Көрдүңүздөрбү? Өтө бийиктикке чыккан, ал фильтр жок. Анда ошо химикат, мешоктордо химикаттар турат, өтө көп химикаттар, алдар эмне экенин билбейбиз. Порох бар го? Порох окшош экен. Эмесичи? Ал жанына барыш өтө кооптуу экен. Ошол андан кийин бир ящик турат, ал сырдуу эмне экенин биле алган жокпуз. Кытайский жазуу менен турат, Кытай аны эми билген жокпуз, жакын жологон жокпуз, сүрөттөргө видео тартып алдык. Дали. Факт. Андан кийин ошо фильтри жок.
условия вообще жок иштеген жерде санитардык талапка жооп бербейт. Андан кийин ошо арматуралар канча градус ысыйт, ал эриген зыянды ошол жерде жатат. Мындай айткандачы, сиздер көрсөңүздөр мындай жакшы эмес да. Ошо канализация андан ошо санитардык көзөмөл жок, ал жерде вообще иштегендер ишчилерге дагы экология зыян тийген дарактар курап калган, мына жакта да тушкан дарактар. Экологиялык ошо чыккан сунун ошо эң экспертиза алып эмелер чакырып текшертиш керек. Ошондой болду. Менин билишим жалганы. Ошондо жыйынтыгыңыздар экспертизаларды чакырып анан эме аласыздар. Эми жыйынтыгы мындайда, жыйынтыгы азыр биз киргенде мына балдар айтып атат. Мен берге биринчи жолу кирип атам да. Мен буга чейин угуп жүрөт элем, как-то көңүл бурган эмес экен. Эгерде иштеп аткан малда берге эч ким кире албайт экен. Кире албаганын себеби түтүн ушундай болуп баягы трубалардын аркылуу аккан нерсесине чыдап болбойт эт. Маскачан зорго киресиң деп атат. Азыр биздин элдин чогулганын көрүп, элдин келип мындай караганын, байкаганын көрүп туруп, булар, короче, специально мына заводду токтотушуп, якобы, короче, вроде такой страшный эч нерсебиз жок дегендей кылып азыр форму немени көрүп атабыз да азыр, процедуранычы. Бир сөз менен эми мындай да, биздин өзүндө мына Жапалакта деле баягы мен Мервором деген жигиталилер бар, атуулдар бар да. Ошолордун көтүн көтөрүш керек эле. Келип эле баягы, короче, Дамир жаман, Бактияр жаман, Балтабай жаман боло бербейли. Кыскасы токтотуш керек муну. Токтотуш керек буну. Жабылсын деп Башка сөзүм жок. Жабылсынбы? Жабылсын. Эксперттер келип, тиядагы чыгаранга чейин жабылып турсун. Туура. Эксперттер келип, тиядагы чыгаранга чейин жабылып турсун. А эксперттердин кылган иши боюнча биз жалпы эл чыккан активисттер көзөмөлдөп турабыз. Бурмалабай турабыз. Биздин талап 10 күндүн ичинде, 10 күн үчүн ошол кимдеди Илгиз Капаров келсин. Илгиз Капаров ушул жерде бардык нерсени токтотуп аткан адам ошол экен. Токтоп туруш керек. Ошол адам келип, болду токтоду, короче, биз же башка жака кылабыз. Же болбосо биз арка сууларды чыгарбайбыз. Же чтобы элдин талабына, биздин талабыбызга туура келе турган иштерин кылып кыла берсин. Биздин сууга залал бербесин. Ушул биздин максат. Бирок текшерип кеткенден кийин элдин пайдасына чечип берсин. Жабылсын бул жер. Туугандар,